Январь айынын башынан Ордо калаада тентип, үй-жайсыз жүргөн 15 адам суукка тоңуп каза болду. Мындан улам күн сайын үй-жайсыз жана кайыр сурап жүргөн адамдарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, көп кабаттуу үйлөрдүн чатырлары, жертөлөлөрү, жылуулук түтүктөрү өткөн жайлар текшерүүгө алынып жатат. Бул тууралуу Бишкектин Ички иштер башкармалыгынан билдиришти. Алардын арасында деген мисалы баягы өзүнүн дей соолугуна байланыштуу ичкен учурларда деген баягы уктап калганда суукта деген баары деген ошо каза табышат. Кээбиркеле адамдар болсо деген алардын арасында деген баягы уже баягы возраст деген аябай чоң болуп калган учурлар болуп калат да. Негизинен бизде деген ар бир ошо сел саяктар аныкталган учурларда деген аларга деген атайын спец карточка деген түзүлөт. Өзлөрүнүн кол издери алынып, андан кийин алардын аты жөндөрү, туулган жерлери кайсы жерден болот экен ошолордун баарын түзүлгөндөн кийин алардын колуна деген кармалып карматышып анан